Киргиле болса атыласыңар dedi. Biz yüzge darvazanı zorga üspetip kaldık. Şunu mene ötüp gitti. Keyin biraz ötkenden keyin spetsnazlar geldi. Avtomat menen başında kaskası var. Avtomatlar eşteke kılgan yok. Kolunda avtomatı menen köçelerde turdu. Örttü anan ketişti. Şu darvazalardı naraka beraka kılıp elenen keyin kirip ketişip, atkılaşıp taşıganın taşıştı. Aybay kefaldarından beri kalıbada. İtinen beri akırı jetelep çıkıp ketti bardığın. Anan keyin örttөгөнгө kirişti. Örttönüp atkanda mıyaktan bir iki neme spetsnaz geldi. Men şunu aytayınça aynanıp keteyin. Spetsnaz milisiyalardı bizdi korgoyt uşular dep ben kelgende suyunupmун. Aynanıp keteyin bolgula o üydü kıyıdırıp atat. Bolgula emin tez desem spetsnazlar ötüp barıp bizdin üydün ötüp barıp nerge kelip turup oşalar örttüp kaçan neme olup ketkiçekte karap turuştu. Emne üçün bular bu örttetip koyanan ki bu Kırgız üyü bolsa Kırgızdan. Mına üydün üstünde bayrağı bolçu. Bayrağının bardığın örttep bayağınday düngüratı bir veleni taştadılar jönle jerler neme olup ketти. Карапайым бул адамдарга кимдир бирөөнү каралап, кимдир бирөөнү актоо зарыл деле эместей. Болгоналар көргөнүн айтып жатышат. Бакиевтердин үйлөрү жана ал жердеги Кыргыз Республикасынын желеги күйүп жатканда, Жалал Абад облустук ички иштер башкармасынын милициясы жана спецназдары Батыровдун мындай когалаңдуу кадамын токтотууга эмне үчүн чечкиндүү чара көргөн эмес. Батыровчулар менен ата мекенчилер Бакиевтердин үйлөрүн өрттөп жатканда асманда вертолет учуп көзөмөлдөп турган. Ал кайсы вертолет жана анда ким болгон ушул күнгө чейин белгисиз. Өрт өчүрүүчүлөрдү ата мекенчилер тейит айылына киргизбей коюшкандыгы бүгүн атайын иликтөөлөрдө ачык болду. Киргенибизде жетпей 200 метр калганда биз жолду тосушту. Ал жерде Кыргызстандагы балдар тосушту. Ата мекен партиясынан биз дести. Жакта үңгөрдөр түштү обедте. Ого түшүп болду, кан балдар неме болду, Бакиевтер атып кетти. Ошон үчүн биз Бакиевдин өрттөгөн келгенбиз. Анда өзбектер да бар арасында, кыргыздар да бар болчу. Ага айткан ата мекенчилерибиз деп. Жолду бизге машинаны папирге коюп коюшкан, биз өтүп алган жокпуз. Арка кайдаш деп. 100 метр арка кайдадык, кайтып машина менен. Анан элдин кошундары келди го дейм, элдин ошол жердеги местный жителдер келип, анан бизге жол ачып беришти. Деп жок дегенде биз комшуларына өчүрөлдүк. Бакиев үйлөрү уже өчүрүшкө болбой калды, мүмкүн болбой калды. Ал жерде да бизге кичине тоскоол болушту. Анда ата мекенчилер деп биз могу жерде өрттөйбүз дешти, биз ызданабыз, силер өчүрүп атасыңар деди. Биздер кое берген эмес болчук деди. Бирок силер бар өчүрүп атасыңар деди. Biz өчүргөн жок, биз коргоп атабыз комшулук колоңду. Үйүнө өтүп кетпесин. Үрдө Бакиевдин үйү эмес бул жерде. Комшулуктар да бар. Башка бейбасар кишилер да бар деп айттык. Демек Батыров жана ата мекенчилер мындай когалаңды бийликке таянып жасашканы да айкын иш. Кыргыздын үйүн жана мамлекеттин өрттөнгөн желегин көргөн канчалаган кыргыздардын кыжырданган нааразычылыктары заматта пайда болгон. Буга чейин бийликке, коррупцияга, жашоодогу адилетсиздикке нааразы болгон кыргыз эли Бакиевтердин үйүн өрттөп жаткан өзбектердин аракетине селтете маани беришкен. Натыйжада буга өчөшкөн эл топтолуп келип, Кадыржан Батыровдун университетин жер менен жексен кылууга аракет жасашкан. Бектур Асанов Өзбек университетин сактап калуу үчүн ал жерге чуркап барган. Эмне үчүн ал губернатор катары башка мамлекеттик объектилердин өрттөлүшүнө чуркабастан Өзбек университети үчүн жетип баргандыгы Батыров менен болгон тилектештигин айтып турбайбы? Бул фактыга ачууланган эл андан кийин Жалал Абад стадионда Исмаил Исаков менен Бектур Асанов келгенде губернаторду чыккынчы катары уруп сабашып көзгө көрүнбөй жоголушун талап кылышкан. Бул окуяны Жалал Абаддык жүздөгөн эмес, миңдеген адамдар көрүп турган. Буга карабастан Бектур Асанов ушул күнгө чейин губернаторлук ишин улантып келет. Өткөндөгү тарыхый хроникага жакшылап байкоо салсак, түштүктөгү когалаң дал ушул Бектур Асановдун, Асылбек Текебаевдин жана Кадыржан Батыровдун сокур сезимдеги тилектештигинен, элдин тагдыры менен ойногон адилетсиздигинен башталгандыгы байкалат. Yaptı açık mana merkezde toplan yapız, maydanga çıkıyapız. Bulgan işte halk emri yaptı, sizden bizden bunu tepeste tuttu. Biz etip öldük. Biz tarkamayız. Biz tarkamayız. İle bularsa dakansa davacet kılamız. İlese silersiz özümüz davacet kılamız. Bunu başka yolu yok. Мындай кырдаалдан пайдаланган үчүнчү күчтөр элдин тагдырын тополоңго карай бургандыгы байкалат. Ал эми Бакиевдин үйүн өрттөгөн ата мекенчилер жана Кадыржан Батыров баштаган өзбек сепаратисттери 2010-жылдын 15-майында миңдеген өзбек адамдарын топтоп, өзбек элинин кызыкчылыгындагы талаптар менен катуу маанайдагы жыйналыштарды өткөрүшкөн. Ал кайсы талаптар эле?
Ал талаптар төмөндөгүлөр. Республикабыздын түштүк аймагын өзбек элине автономия кылып беришин, өзбек тилин мамлекеттик тилдин статусуна барабар кылышын, күч органдарынын катарына 30% өзбектерден алууну, аткаруу бийлигине өзбек улутунан мамлекеттик кызматтарга алуусун талап кылган. Кадыржан Батыровдун ушундай талаптары миңдеген адамдардын көз алдында айтылып жатканда, Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов анын жанында жалдырап гана турбастан кайра Батыровго кошулуп, Батыров койгон талаптарды кубаттап турду. Мында күнү көпчү тааныштар болду. Эки балабыздан ажырап калды. Алтымыштан ашыгы жарадар болду. Биз мына баштан өзүбүздүн Кадыржанга болуп бирдикте şu nerse olmasını hareket ettik. İkinciden meni bugün aldan siz alda cümlediniz diyor. Biz alda cümledik olmaydı. Biz безопасничеде durup başkanı attık. Бул көрүнүш 2010-жылдын 15-16 майында Ош ТВ, Мизон ТВ телеканалдары аркылуу без комментарий деген жазуу менен күн түндөбөй 48 саат көрсөтүлдү. Дал ушул телекөрсөтүүлөр түштүк Кыргызстанда өзбек-кыргыз жаңжалын жараткан маалымат чакырыктары болгон. Тилекке каршы Ош, Жалал Абад областарындагы прокуратура жана коопсуздук кызматтары мындай маалымат үгүт иштерине мыйзам талабында тоскоолдук кыла алган эмес. Ал эми 2010-жылдын 15 майында Кадыржан Батыров өзүнүн кызматкерлери аркылуу Ош шаарында жаңжал чыгаруу үчүн $100 000 акчаны банк аркылуу которгондугу атайын тергөө амалдарында ачык белгилүү болгон. Акча жөнөткөн өзбек жарандары Кадыржан Батыров бул акчаны Оштогу тополоңду уюштурууга берген деп ачык айтышкан. Действительно, ошо окуялар болуштан алдын шаар территориясында ар жерде ушундай бир жаштар чыгып, өзбек улутундагы основной жаштар чыгып, ушундай бир чогулуштар өткөзүп, башка кылып неме кылышты башталды да.